Улуу балам, sen төрөлгөндө биз атаң экөөбүз абдан сүйүнгөнбүз. Биринчи туңгуч уулубуз болгонуң үчүн, уул болуп төрөлгөнүң үчүн четине албай абдан сүйүнүп, өтө бактылуу болгонбуз. Сенин күлкүңө бактылуу болуп, сенин сүйлөгөнүңө, басканыңа, биринчи кадам таштаганыңа, биринчи апа, ата деп сүйлөгөн сөздөрүңө аябай сүйүнүп бактылуу болгонбуз. Андан кийин мектепке бардың. Мектепке барганыңда дагы эң мыкты артыкчылык менен окудуң мектепте. Балдардын арасында эң мыкты балдардан болуп, биринчи алфе майрамына барганда ошол жерде айткан ырыңды, окуган ырыңды угуп, абдан толкунданганмын. Андан кийин өзүң 5-6 класста окуганда өзүң ыр жаздың, ата-энеге арнап, жаратылышка жана башка ар түрдүү тематикадагы ырларды жазып акын болуп, ыр топтомдорун жаза баштаганыңда дагы абдан сыймыктанып, сүйүнүп, ушундай менин таланттуу балам бар, ушундай мыкты окуган, келечекте көптү үмүттөндүргөн жакшы бала болот деп абдан сүйүнүп, сенден көптү үмүттөнгөнбүз. Андан кийин мектепте жалаң беш менен бүтүрдүң. Үйдө өтө мээнеткеч, эмгекчил, ата-эненин айтканын аткарган, үй жумуштарын жасаган, мага жардам берген, камкор бала болдуң. Андан ары мектепти бүткөндөн кийин өз күчүң менен окууга өттүң. Жогорку окуу жайында окудуң. Жогорку окуу жайында окуп жатканыңда дагы студенттердин арасында эң үлгүлүү, эң мыкты студенттерден болдуң. Өзүң китеп чыгардың. Ошол китебиңдин ачылышы болгондо барып ошол жерде көрүп отуруп, өзүмчө толкунданып, сүйүнүп, ыйлап отурганым эсимде. Андан кийин Дубайга ишке чакырылдың. Өзүң тилди жакшы билгениң үчүн, англис тилинде эркин сүйлөгөнүң үчүн ошол жака өтүп кеткениңде дагы өзүмдүн досторума, жакындарыма, коллективдегилерге мактанып, менин балам Дубайга ишке өтүп кетти деп абдан сүйүнгөнмүн. Анан Дубайдан келип иштедиң, коллежде иштедиң, университетте иштедиң. Азыркы мезгилде жеке курстарды ачып алып иштеп жатасың. Балам үйлөнүп, уулдуу, кыздуу болду, үй бүлөсү бар. Мен абдан балам менен сыймыктанам. Балам ата-энеге абдан камкор, мээрбан. Ата-эне менен сырдаш, кеңешчием менин улуу балам. Андан кийин экинчи уулум төрөлдү. Экинчи уулум, ортончу уулум дагы абдан сүймөнчүктүү, абдан ачык айрым, шайыр мүнөз бала болду. Ал балам 6 айында, 8 айлыгында катуу ооруп калды. Ошондо абдан Кудайдан сурап, Кудайга үнүм жеткен экен, Аллахым кайтып берди. Балама ден соолук берип, балам жашап кетти. Анан мектепке барды чоңоюп. Тили өтө эрте чыккан, 8 айлыгында эле ошол ооруп калганда биринчи апа деп сүйлөгөн. Андан кийин мектепке барды. Мектепте дагы эң мыкты, эң үлгүлүү, эң активдүү окуучулардан болду. Эжекелери дайым мактайт эле. Айрыкча математика, англис тил, адабият жана башка сабактардан берген мугалимдери абдан мактайт эле барганда. Андан кийин ал балам дагы жогорку окуу жайына өз күчү менен өттү бюджетке. Бюджетте окуп жатып эле ошол эле мезгилде сразу Москвага кетип, окуу менен ишти бирдей алып кетти. Москвада иштеп, ал жактан окуп келди, иштеп келди дагы. Андан кийин ал дагы кийин Дубайга чакырылып, Дубайга кетти. Ошентип эки балам Дубайда иштеп келишти, 3-4 жыл иштеп келишти. Андан кийин экинчи балам дагы ошол Дубайдан келгенден кийин жер алды, үйлөндү, 2 уулду болду, үй салды, жакшы ийгиликтерге жетишти. Экинчи уулум дагы аябай ата-энеге мээримдүү, камкор, ата-эненин
камкор уулу ата эне үчүн, балдары үчүн камкор ата, жары сүйүктүү жары үчүн сүйүктүү жар. Анан үчүнчү балам көкүрөк күчүгүм, ал дагы уул болуп төрөлдү. 3 уулдуу болгондо мен абдан сүйүнгөнмүн. Алла таалам 3 уул берди. 1 сын, 2 сын, 2 сын болсун, 3 сын сын. Эми чындап 3 уулдуу болдум. 3 коргоочум бар, сактоочум бар, колдоочум бар деп эне катары абдан бактылуу болгонмун. 3-чү балам агалары болгон үчүн агалары ээрчитип жетелеп жүрүп эле чоңойтуп коюшту. Аны кичинесинде эле 1 жашында эле үйгө ошол агаларына таштап мен иштейт элем. Ишке чыгып кеткенмин, ошол агалары менен ойноп жүрүп эле кантип чоңоюп калганын билбей калдым. Андан кийин мектепке барды. Мектепке барганда мектепте бул балам дагы эң мыкты окуп, алипе майрамына барганда ошол жердеги баламдын айткан ырларын, өзүн сахнада алып жүргөнүн көрүп жанымдагы ата энелер ушул бала өтө мыкты бала экен деп мактаганда мен мардайып, сүйүнүп, сыймактанганмын. Андан кийин ошол балам агалары 9 жыл окуп эле коллежге кетип, андан кийин коллежден кийин жогорку окуу жайына тапшырган болсо, бул балам 11 жыл окуймун деп 11 жыл мектепти бүтүрүп, анан медициналык жогорку окуу жайына өз күчү менен эң жогорку балл менен өтүп кетти. Ошентип бул балам дагы медфактын толук курсун бүтүрдү, андан кийин ординатурасын дагы бүтүрдү, стоматология адистиги боюнча. Анан стоматолог болуп иштеди. Азыркы учурда ал дагы үйлөндү. 1 кызы бар. Колуктусу менен Германияда иштеп жатат. Балдарын бардыгы дүйнөлүк тилдерди жакшы билишет. Бардыгы ата энеге, өздөрүнүн үй бүлөсүнө камкор, мээримдүү, эмгекчил, ыймандуу балдар. Ошол кичүү балам дагы баягы өзү намаз окуйт, Алланын жолунда жүрөт, ибадат кылат. Ушул жактары менен дагы сыймыктанам. Бардык келиндерим дагы абдан мыкты кыздар болуп чыгышты. Бардыгы мээримдүү, кайната кайненени сыйлаган, күйөөлөрүн сыйлаган жакшы келиндерден болду. Неберелерим дагы сонун болуп чоңоюп келатышат. Бардык балдарымды жакшы көрөмүн. Көбүнчө айтышат, ата энелер улуу баласын жакшы көрөт же кичи баласын жакшы көрөт, ортончусун анча неме кылышпайт, маани беришпейт деп. Андай эмес. Бардык ата энелер үчүн бардык балдары бирдей. Эгерде балдарынын бирөөсүнө кыйынчылык түшкөн болсо, же ооруп калса, же кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болуп калган болсо, ошол бала үчүн ата эненин жүрөгү ооруйт, көңүлү бошойт. Аны эми балдар сезбейт. Балдар ошол өздөрүнүн балдарынан гана ата эненин немесин билиши мүмкүн, бирок чындыгында ата эне үчүн бардык балдар бирдей. Балдарым, мен силер менен сыймыктанам, силерди жакшы көрөм. Эки дүйнөдө бар болгула, эки дүйнөдө бай болгула, эки дүйнөңөр абат болсун. Эки дүйнөнүн жакшылыктарын берсин Аллахым, эки дүйнөнүн бактысын берсин. Ар дайым максат тилегиңерге жетип, үй бүлөңөр менен даражаңар бийик болуп, бактылуу үй бүлө болуп жүргүлө.